Биздин элибиз ал жерден жылып проблемалар көп болгондуктан чүйгө, Россияга, Казакстанга кетип жатат. Аларды ошол жерде кармап, процесс уже жүрүп жатат. Ошол жерде кармаш үчүн тиги жанагы жер налогун, суу налогун тиги элден алып салыш керек. Алып салып, жанагы арендага алган 1 гектардан 3 гектардан ашык жери баргыларга налог төлөсүн, сууга төлөсүн. А эгерде 20 сотук, 15 сотук, 30 сотук, 40 сотук жери барлардан налогу, суу налогу, жер налогу алынып салыш керек. Анын негизинен милиция кызматкерлери, тиги ал жердеги чек ара кызматкерлери, ал жердеги прокуратуранын системасында, служба национальной безопасности системасындагы, соттордун системасында местный кадрлар көбүрөөк тарбияланыш керек да, республика жагынан. Ошондо ал проблемалар толугу менен чечилет.